Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, улуу Рамазан айынын ыйык күндөрүндө мусулман пендесине мүнөздүү болгон кечиримдүүлүктү, ыйманды бийик тутуп, сизге ачык кайрылууну туура көрдүм. Менин бул чечимиме 1 май күнү кичи мекеним болгон Кара Суу районунда маркум Исмайыл атабыздын жаркын эрелесине арнап, көп жылдан бери үй бүлөлүк салтыбызга айланып калган спорттук чоң иш-чаранын өтүшүнөн кийин бир катар сизге таандык болгон жана сиз менен тилектеш айрым массалык маалымат каражаттарынын коомчулукка бир беткей кароолоолорду түрткү болду. Анткени аталган салтанаттуу мареке түпкүлүгүндө эч кандай саясаты жок эле, бизди тарбиялап өстүрүп, эрезеге жеткирген, кадыры калкына сиңген атабызга түбөлүк таазим көрсөтүү менен бирге өз өрөөнүбүздүн элине майрамдык маанай тартуулап, жаштарыбыздын спорттук шык-дараметтерин арттыруу максатында көздөйт. Тилекке каршы жумурткадан кыр издегендей, ага саясий боек сүртүп, биздин үй бүлөбүздүн аброюна шек келтирип, бир бетке кара өзгөлүк менен ыксыз каралап, коомчулукка чагым иретинде бурмалап чагылдырууга далаттанган сиздин айгачыларыңызга жол болсун. Андыктан биз мындай ыпластыкка чыдап, унчукпай тура албайбыз. Буга биздин атанын уулдары деген бийик атыбыз, ар намысыбыз жол бербейт. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, сиз буга чейин да акыркы 1,5 жыл аралыгында бир нече жолу массалык маалыматтар каражаттары аркылуу мени тынымсыз каралап, коомчулукка жек көрсөтүп, жаманаттык кылып келдиңиз. Табиятыман тарбиялык мүнөзүм менен унчукпастан сиздин мурдагы мага кылган жакшылыктарыңыз менен колдоолоруңузду эске алып, сабырдуулук менен кармалып келдим. Анткен сайын сиз адамгерчилик чектен ашып, токтобой баратасыз. Ачык айтып баса белгилегим келет. Сиздин 6 жылдык президенттик бийлигиңиздин тушунда деле атабыздын элесине арналган жогорудагы турнир тынымсыз өтүп келген. Эсиңизге салсам, убактыңыз тартыш болуп, ордуңузга премьер-министрди баштап, эң жакын кишиңиз Икрам Илимянов досум коштогон командаңыздагы жоон топ адамдарды өзүңүз жөнөтүп жүрбөдүңүз беле? Сиздин командаңызга кошулганыма чейин жөн гана Райымбек болсом, кийин эле сиз Райым Миллионатка кондурдуңуз. Аллахтын колдосу жана жеке аракети менен бажы тармагында катардагы инспекторлуктан тартып, бир катар кызматтык тепкичтерди басып өтүп, Ош бажысынын башчылыгына чейин жеттим. Кийинчерээк сиздин жеке колдооңузга, ишенимиңизге арзып, жыл сайын мамлекеттик план тапшырмаларды ашыгы менен аткарып, иштеп жүрдүм. Сиз муну жакшы билесиз. Буга ошол кездеги бажы статистикалык маалыматтары далил. Өз кезегинде аткарган ишимди жогору баалап, жеке өзүңүздүн жана жакын кишиңиз Икрам досумдун колдооңуздар аркылуу Бишкекке которулдум. Борбордо да сизди уят кылбай иштедим. Командаңызда эң ишенимдүү адамдарыңыздын бири болуп жүрдүм. Дегеле 2010 жылдан тарта сизге жана сиз башында турган партияга ар тараптуу көмөгүмдү берип, колдоо көрсөтүп келдим. Ошонун негизинде сиз мени жакын мамиледе болуп, үй бүлөлүк сыйыбызды көрсөтүп, Раматылык апабыздын колунан чай ичип, батасын алдыңыз. Анан эле экөөбүздүн ортобуздан кара мышык аралады. 2017 жылы октябрь айында кайнежем менен кызыңыз унаа токтотуучу жайлардын биринде орун талашып, урушуп кетти. Анын кесепети мага тийди. Кайнежем көптөн бери 5 убак намаз окуган, дин жолунда жүргөн, ыймандуу аял болгондуктан жөнү жок эле жаңжалга аралашпасы керек эле. Эки аялдын чатагынан кийин мага болгон мамилеңиздин 100% өзгөргөнүнө таң каламын. Жаңа шайланган президентибиз кызматына киришерден bir күн мурда 2017 жылдын 23 ноябрында мени кызматтан алдырттыңыз. Өкүнүчтүү Мухаммед пайгамбарыбыздын хадисинде айтылгандай, жоону жеңген батыр эмес,
ачуусун жеңген батыр дегенчелик боло албай, ачууга алдырып, өзүңүздүн бийик даражаңыздан менин деңгээлиме түшүп алдыңыз. Ошондон бери мен мамлекеттик кызматта эмесмин. Сиз эл алдында бир нече рет бай мультимиллионер экениңизди талбай айтып келесиз. Менин байлыгымды да өзүм эмес, элге сиз жарыя кылып жүрөсүз. Кудайга шүгүр, байлыгым сиздикинен көп болбосо да, бардар жашоом бар. Сиз сыяктуу мен дагы бай досторду күттүм. Бир туугандар менен бирге үй бүлөлүк бизнес түздүк, аны өнүктүрдүк. Сиз экөөбүздөгү байлыкты Аллахтын сыноосу деп билемин. Андыктан Аллах берген байлыгымдын теңин элим менен бөлүшүп, ар дайым элимдин жеңилин жерден, орун колдон алуу менен бирге бир катар соопчулук иштерди жасоого аракеттенип жүрөм. Таң калыштуусу, менин жана менин үй бүлөмдүн байлыгы сизди 2017-жылга чейин кызыктырбай, сиз президенттен кеткенден кийин тынчыңызды бузуп, кыжаалат кылганда түшүнбөйм. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, сизге ачык кайрыламын. Убагында мамлекетке өз кызматымды өтөдүм. Сизге да колумдан келишинче чоң ишеним менен кызматымды кылдым. Мындан ары азыркы президентибиз менен болгон өз ара мамилеңиздерге мени аралаштырбоону суранамын. Аягында айтарым, мага карата ыксыз каралууну калпты чындай кылып жаманатты кылууну токтотпосоңуз, мындан ары жөн отурбаймын. Сиз менен күрөшүүгө менде да жетиштүү маалыматтар жана күч кубатым жетишерлик. Сабырлуу болсоң озорсуң, сабырсыз болсоң осолсуң дегендей, улуу Рамазан айында сизге ыйман жана сабырдуулук тилейм. Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Орозону ушунчалык кармайм десем, сигарет тартканым тоскоол болуп атат. Орозо карма спорт менен машыкса болобу дейт. Биринчи суроо, тамеки тарткан орозону бузат анткени мында түтүн бар. Түтүндүн денеси болгон себептен оозго киргенден орозо бузулат. Ошондуктан аракет кылыңыз, тамекини таштап койсоңуз болот. Тамекини чегип, тамеки тартып төрөлгөн адамдар дагы бар. Ажыга бир барганда таштап койгон бар. Демек өзүңүздө эрк жок деген сөз. Бир аз аракет кылсаңыз, иншалла бардыгы ордуна келет, урматтуу бир тууганым. Ал эми орозо кармап спорт менен машыкса болобу дегендерге, эгерде спорт менен машыккандан орозоңуз алсыздап, ден соолугуңуз алсыздап, орозо кармооңуз кыйындап кетсе, анда ошол спортко да отпуска бергенге туура келет. Деги эле орозо учурунда денени алсыз кылып кое турган, орозону чарчатып кое турган иштерди чекеге жылдырып турган бул мустахап, жакшы болуп эсептелет. Бирок ошого карабай спорт менен машыккыңыз келе берсе, анда ага машыксаңыз деле боло берет. Кудай Таалам бизге шарият кылып берген ар бир өкүмдүн өзүнүн сырлары бар. Сырлар деген биз билген сырлар, билбеген сырлар. Ошол сырлар үчүн, ошол бир касиеттер үчүн Кудай Таалам ошол нерсени парз кылган. Ошондой эле орозодо дагы өзүнүн сырлары бар. Биз мусулмандар ошол хикматтарды, сырларды издөөгө милдеттүү эмеспиз. Кандай сыр бар, кандай хикмат бар, аны изилдеген, аны ачкан бизге милдеттүү эмес. Бирок бизге милдеттүү нерсе, ошонун ичинде сөзсүз түрдө биз билген сырлар бар экендигине ишениш милдеттүү бизге. Анткени Кудай Таалам хаким зат, ар бир кылган ишинде сөзсүз түрдө хикматтар бар. Бул жерде биз издеп көргөнгө аракет кылабыз. Биринчи хикматты буну Кудай Таалам өзү Куранда айтып койгон, бул таквалык деген сөз. Мин вахи абразу хикмат ли каулихи жалла жалалуху лааллакум таттакун. Силер орозо кармагыла, балким таттакун, таква инсандардан болуп каларсыңар дейт. Адам кантип таква болом деп дайыма суроо бере беришет. Орозо кармап таква болосун. Намаз окугандан, зекет бергенден, башка кылгандан эмес, дал ушул орозо кармоо менен адам таквалардын катарына кошулат. Сен арызданасың кээде, өзүм жалгыз калганда, башка болгондо командировкага барганда, интернеттен жылаңач кыздардын сүрөтүн карап отуруп, нар жагына кирип кетем, чыга албай калам деп көп бир туугандар арызданат. Башка бир туугандар аялдар менен сүйлөшүп калсам эле болду, наракка чейин өтүп кетем дейт. Көп арызданат. Ыйманы жакшы, илими бар, билими бар. Бирок өздөрүн карман албайт, кантип таква болом дейт. Башка бирөө айтат, ушунда таквамын арам акча келгенде эле ошону эч тартып салбай калам, чөнтөккө салып бергим келе берет дейт. Айтор инсандарда ушундай. Таквалык кантип кылам? Таквалык кылуунун биринчи тарти, урматтуу бир тууган, ниет кыл, дуа кыл жана орозо карман. Эгер орозону Кудай Таала талап кылгандай, каалагандай кармай турган болсоң, иншалла сен таквалардын катарында болосуң. Балким дейт. Балким таквалардын деген сөз орозону чындап кармасаң, жөн сүрөтүн кармап койгон болсоң, анда окшошпой калышы толук эле мүмкүн.